170 миллион деген эмне деген акча ошонун баары бүгүн чогулуп 3/1 бөлүгүн уже Хамзанын фонду менен жаап койдук. Демек бириксе колдон келет экен да. Сактап калдыңыздар. Ушундай токтоп калбастан кандай рахмат айтсыздар. Миллион чогулду. Biz Hamzanın özünü 202 milyon 801 bin 134 so'm çog'ildi. Hamzanın fonduna Aslan'a öte turgan akça 44 milyon 580 bin 934 so'm. Ömür kımbat ekan. Biz ömürni bağlay alat ekanmiz. Aslan için kurashishimiz kerak. Эгер Aslan Hamzanın fondunu tashlab ketsam, albatta biz bağlan aramız. Amin. Allahu Ekber. Медиа Ордо YouTube каналынын жалпы катталуучуларына салам айтабыз. Сиздерге бүгүн өзгөчө тарыхый күн менен бөлүшкөнү турабыз. Анткени бул убакка чейин Хамза аттуу наристебизге 170 миллион деген эмне деген акча, ошонун баары бүгүн чогулуп Руслан агабызга тапшырылып жаткан чагы. Бүгүн дал ошондой тарыхый күндү тартканы келдик. Анда эмесе азыр кызыктын баары алдыда, бизден алыстабаңыздар. Биз менен бирге болуңуздар, кеттик. Көрүүчүлөр, биз азыр Жылас Тунинг аттуу кеңседебиз. Бул жерде өзүңүздөр көргөндөй эле азыр массалык түрдө ооз ачуу болуп атат. Азыр эми бир аздан кийин акчаны кантип тапшырат, ошону кененирээк баяндап беребиз. Ага чейин биздин көзүбүз дароо эле ушул нерсеге түштү. Бул жердеги коюлган нерселер баягы массалык түрдө адамдар акчаларын чогултушуп атат го. Кээ бирлери ушундай өздөрүнүн товарларын алып келип беришип, ушул нерсе сатылса, ушундан түшкөн акчаны кайрымдуулукка иштетели деп атышат. Бул жерде мисалы жаш балдар ойной турган кичинекей машиналар 5000 сом экен. Мындан кийинки сбор Аслан инибизге дагы ачылып атат. Азыр Руслан мырзага Хамзанын дарылануусуна акча которулгандан кийин дал ушул Асланга дагы сбор ачылат экен. Ошол Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифи. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Көрүүчүлөр, азыр жүрөктү дүкүлдөткөн өзгөчө бир саат болуп атат. Анткени ооз ачтыга дагы саналуу мүнөттөр калды. Элдин баары жайгашты. Мынакей. Ал эми биздеги баягы жоон топтун башында турган Аскар байкелер, атакыл байкелердин баардыгы тетиги кеңседе отурушуп алып азыр акчаны санап аткан учуру. Биз дагы күтүп атабыз. Азыр Хамзанын атасы Руслан кандай акыбалда калат болду экен, ошону көргүбүз келип атат. Дал ушул бүгүнкү сүйүнүчтүү кабарды бөлүшүүнүн алдында мындан кийинки сбор Асланга ачылат. Асландын атасына барып, андан кененирээк маек кылып туралы.
саламатсызбы? Биздин азыр көпчүлүк көрүүчүлөрдүн суроосу да ошол болуп атат да. Ушул эмне болуп, кантип ооруп калдым? 4 айында жакшы эле болчу, колун көтөрчү, бутун көтөрчү. Андан кийин билине баштады. Төрөтүүнөн жакшы эле чыккан, баары эле сонун Ал жакта нече эме деле жок болчу. Анан азыркы учурда канча сумма чогулбайт? Азыркы учурда биздин эсеп менен 30 миллион сомго жетип калды. 30 миллион, Сбордун ачылганына канча убакыт болду? Сбордун ачылганына 1 жумадан ашып калды буюрса. 1 жумада 30 миллион, Буюрса. Жакшы көрсөткүчү. Азыр бүгүн эме официалдуу түрдө ачыла турбайбы, Буюрса. Ошо. Белгилүү бир мөөнөт барбы бул нерсеге батыраак чогултуп калыш керек, ушул убакытка чейин деген? 2 жашка чейин 13 килограмм болуп кеткичекти. 2 жашка чейин. Бирок азыр вестен биз туруп атабыз да. Анткени азыр 11 килограмм, 12, 13, 2 килограмм эле ашып кетсе уже кайра осложненный болуп кете баштайт да. Канчалык убакыт өткөн сайын ошончолук осложненный болуп баштайт. Азыр кандай уколдор сайылып атат? Азыр укол сайылбай эле, буга препараттар колдонулбайт экен. Болгону поддерживающий витаминдер берилет. Витаминдердин аттарын деле билбейт экенмин. Кыргыз эл менен айланса болот экен. Чындап эле. Бардыгына теги эле Кыргызстанда эмес, чет өлкөдө өздөрү дагы үй бүлөсүн багам деп иштеп жүрүшөт, бирок ошого да карабастан дагы жардам берген унутушпай эле. Буюрса Асландын да сбору ачылып, ушундай жакшы бир маанай менен чогулуп, дарыланып калсын. Эч муңайбаңыздар. Кудай кааласа мына көрүп атабыз, кыргыз эли эч качан бири-бирин таштап койбойт экен. Сөзсүз түрдө жеңип чыгат деген ойдобуз. Сиздерге ийгилик каалайбыз. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу журтташтар. Бүгүн Кыргызстандын тарыхында тарыхый күн болуп атат. Анткени кыргыз биригип, чоң сумманы топтоп, мотурайган жаш наристе балабызга акчаны топтоп, эми дарыланууга жөнөтүп атабыз. Топтолгон акча бул биздики эмес. Бул элдики. Элге рахмат. Ушул топтоону, ушул иш-чараны баштаган Аскарга өзгөчө рахмат. Бул сумманы биз бир аптага жеткирбей 4-5 күндүн ичинде топтогонго жетиштик. Эми мына ушунун отчетун далили менен такка жетти. Аскарга сөз берели, Аскар отчетту берсин. Ассаламу алейкум жигиттер. Буюрса сүйүнүп турабыз. Итогун угуп алып дагы буюрса сүйүнөсүздөр. Шашпай видеокамерага жакшы кылып тартып коесуздар. Анткени бул өтө чоң жоопкерчилик, өтө чоң сумма. Кыргызстандагы биринчи жолу ушундай чоң сумма, биринчи болгондо дагы өтө тез чогулган бир чоң сумма болду. Ар бириңиздерге рахмат. Чоң ушинтип жапатырмак кичинекей бул нерсегечи Руслан, Аслан, ушулар кандай көрсө, мен дагы ошол нерсенин көпчүлүгүн көрүп калдым да. Ушундай кичинекей балдар келет, биринчи топтогу майыптар келет. Ошонун арасына дагы силерге чоң рахмат. Ушул жигиттерибизчи экөө тең айтты да, биз үмүтүбүздү үзүп койдук эле депчи. 170 миллион сомду укканда любой үмүтүн үзүп коет. Маселе акчада эмес, бирок ошол дарын алган болсо жакшы болот деп, буларга дагы бир себебин кылалы деп, Асландын өзүнүн оозунан уккан сөзүбүз. Мен үмүт үзүп койдум эле дейт. Кече ушул Хамзаныкы башталгандан кийин анан болот экен да демек деп анан кийин аракет кылып баштадык дейт. Элестеткилер, кыргыз эли мына бул кандай чоң сумма. Ар бириңиздер мына сиздер убактыңыздарды бөлүп келгениңиздерчи, бул өзүнчө бир садака да. Аз ушул жерде камера тартып отургандын баардыгы сиздер себепчисиздер. Сиздер ойлооңуздар, мына Аскардын прямойунан эле ушул акча чогулуп калды деп. Сиздер вообще айтпай эле коюңуздар, Аскар сен болбогондо, мындай болгондо деп. Мен силердин катарыңардагы адаммын. Жөн эле мен ушул нерсеге себепчи болуп калдым. Ошон үчүн ар бириңиздерге чоң рахмат. Ушунча келип берип, мына аттуу баштуу агалар,
Теги эле бир кичинекей балдар, даже мамлекетибиз өзү дагы аябай көңүл бурду. Урматтуу ажыбыз Садыр Нуркожоевич өзү дагы көңүл бурду. Өзү дагы аябай чоң сумма кошуп берди. Генералыбызга дагы чоң рахмат. Ошол биздин улуу агаларыбыз колдоп турган болсо, албетте артында кыргыз эли биз сөзсүз колдойбуз жигиттер. Ар бириңиздерге чоң рахмат. Анда отчеттун итогун берели, буйрса. Калькуляторду кийинки телефондон жандырып кой бересиңер, а? Бисмилла. М-банкка ушул убакка чейинки түшкөн акча 88 миллион 86 миң 643 доллар сом түштү. АПА деген фонддон 6 миллион 31 миң 750 сом чогултуп беришти. Бишкек наличий 2 эле күндө. Бишкектин наличий мына 2 күндөгүсү 10 миллион 64 миң 724. Ош элине дагы чоң рахмат. Ошко бардык эле, кандай болот деп бардык. Ош дагы аябай чоң результат көргөздү. Оштон наличий өзү бул 1,5 миллион М-банкка кошулуптур. Ошондон тышкаркы наличий 12 миллион 706 миң 937. 1,5 миллион наличий болгон буга плюс. Ал М-банкка кошулуп, ошон үчүн М-банктын суммасында кетти. Бирок Бишкектен эмне көп дейин десеңиздер, Бишкек мындан 2 эсе көп берген. Анткени М-банк бияка алып келген мал мүлк бүт барды. Анан Ош менен Бишкек биз көп бердик, аз бердик деген мындай бир сөздөр чыгып кетпесин. Москва данный момент примерно 6 миллион экен. Москваныкы. Москвага дагы чоң рахмат жигиттер. Анткени Тинькофф менен М-банк бул барабар кетип атты. Бул жерде эми биз грубый отчет берип атабыз. Биз өзүбүз эсептештик. Бул жерде эсептешилгенде бүт бардык өкүлдөрү турду. Биз деле азыр итогуй отчет чыгардык. Русландын жамааты, Асландын жамааты. Анткени итог ашыкча сумма Асланга кеткен үчүн биз Асландын жамаатын сөзсүз алып кирип, мына Сули баш болуп, жандагы адамдар бүт бардык көрүп турду. Русландын өзүндө ушул убакка чейин Тинькоффко түшкөн, банктары блокировка болгон, деги эле мына Казакстандан чогулган акчалар 77 миллион 611 миң 80 сом болгон. Жалалабад, бул баягы сумма Ош, Баткен, ушул Ош жактагы, Ош Баткендики. Жалалабад өзү мына бахалар, баха дамкелерге дагы чоң рахмат. Ушул жигиттердин да аудиториясы менен, ушул жигиттер дагы мындай кегиле жигиттер деп атып, бахалар 2 миллион 300 миң сом примерно азыр бар сумма. Аларга да бир жакшы кол чаап коебуз. Ошондой эле мына Америкадан дагы, Американын суммасы да бул жакка кошулду да, мына наличий болуп эсептелип калды. Америкалык дагы бир туугандарыбыз, мына биз биякта туруп дастанга чалган элек, Американын өзүнөн 36 миң доллар акча келди. Америкага да чоң рахмат. Өзү Хамзанын, эми мына ушул жери өтө важный момент. Хамзага өзү 170 миллион сом керек болгон, Азыр ушул айтылган суммалардын бардыгын кошкон, бул жөн эле акчаны айттык. Биз мүлктөрдү кошо элекпиз. Бул жөн гана айтылган акчанын суммасы. Азыр эми мүлктөр жөнүндө дагы отдельный сумма беребиз. Акчанын суммасы эми айтам, 170 миллион сом Хамзага чогула турган болгон. Жанагы үмүтсүз болуп, чогулабы экен, өтө чоң сумма 2 миллион доллар деп аттык эле го. Биз Хамзанын өзүнө 202 миллион 801 миң 134 сом чогулттук. 2 миллион 801 миң 134 сом чоң. Бул дегеничи бүткүл Жети область. Эмне үчүн нарын айтылган жок, эмне үчүн Талас, эмне үчүн Ысык көл. Бардыгы наличий болуп кошулуп калды. Ошон үчүн себеби Оштон бизге келип отчет ушул наличий жазылып калды. Жети область, бардыгыңыздарга рахмат. Биз 170 миллион сомду кантип чогултабыз деп аттыгар, чогултабыз дедик эле. Болгону 4 күн болду. Хамзанын чуркаганына 5 ай болуптур. 4 күндө интернет аркылуу угулду. Демек биздин колубуздан келет экен да. 200 ашыгы менен 202 миллион бул акчалай чогулттук. Эми сиздерге мүлктү. Анткени бизге өтө көп машиналар келди, аттар келди, койлор келди. Теги эле мындан ичи магазин болуп калды. Мүлктү примерный итогун 11 миллион 779 миң 800 сом санады. Ошондо бизде
общий мүлк кошулганда, акчалар кошулганда примерно санадык 214 миллион 580 миң 934 сом болду. Эми жигиттер 170 миллион сом Хамзага бере турган болсок, ошондо Хамзанын фондунан Асланга өтө турган акча 44 миллион 580 миң 934 сом. Бул деген долларга 512 миң 424 миң доллар болот. Элестеткиле жигиттер. Почти 3төн 1 бөлүгүн уже Хамзанын фонду менен жаап койдук. Демек бириксе колдон келет экен да. Ар бириңиздерге ушул жердеги, ар бириңиздерге рахмат. Бул биздин азыр көрүп турган суммабыз. Каждый минут, каждый секунд эмман көсүп атат. Мен ойлойм, Кыргызстанда мындай рекордный чогулуу болгон эмес. Биз ушул жерден сүйлөп, бул жерге келип суу келип ичкичеңдик ровно 13-12 мүнөттүн ичинде 1 миллион акча чогулган эмманкачы. Ошонун ар бири сиздер себепсиздер. Бирок айта кетчү нерсе, мен просто итогун бердим. Биздин чуркап берген ат айтылбай калса кечиресиздер. Башында турган ата кулагыбызга өтө чоң рахмат. Мен түнү чалдым, ака. Бул жаган келип койбосоңуз болбойт дедим. Мына Пайпай акам учуп келди. Актилек бардыңыздар, тааныйсыздар. Универсалда тамашоодо ойноп жүргөн. Бул дагы ошту көтөрүп, ушунчалык аракет кылып берди. Баха, Дамке, ал жигиттерге сөз жок. Көп машинаны ошолор обналичка кылып берди. Барып, Жалабатта сүйлөп берди. Анан биз Аскар Автотрейд жамааты, биз ар дайым кызматтабыз жигиттер. Ассаламу алейкум. Ошол үйдө эле отуруп, жөн эле ушул жүрөгүм ооруду, анткени 3 ай мурун келгенде башкача болчу. Бирок 4 айдан кийин көргөнүмдө аябай кыйналып кеттиптир да, анан жүрөгүм ооруп киргиздим. Эми бул албетте Алланын каалоосу менен ушул нерсе болот экен эле, ушул нерсе болду. Мен өзүмө бул нерсени кылдым. Мен калпак кийсем, чапан кийсем, мен бул нерсени эч качан башкача көрбөйм. Мен мурун кандай Аскар болсом, мен эл мененмин, мен өзүм бийик тутпайм. Анткени биз жөн эле себепчи болдук. Ассаламу алейкум барыңыздарга. Азыр действительно сүйүнүчтө турабыз, ишене албай турабыз, ушунча сумманы жаап койдук деп. Бизден кийин ошол Аслан деген инебиз турат, ошого жардам берели деп биз дагы сүйүнө албай, анын дагы сборун жабайык деп биздин да ички дүйнө кыйналып турат. Иншалла ошонукун дагы жапкандан кийин Кудай буйрса сүйүнөбүз. Азыр бардык эле маалыматтардын баары айтылды окшойт. Негизи эле бир суроо сизге. Ушул убакка чейин эмнени түшүндүңүз? Ошол жөнүндө кандай Бул убакка чейин кыргыз элинин ынтымактыгын түшүндүм. Көп түкүрсө көл болот дегенди түшүндүм. Кыргызстанда жаш карысы дебей, биздин даже урматтуу президентибиз дагы колдоп, ушунчалык бизге дем күч берди. Кыргыз эли аябай ынтымактуу эл. Муну башынан билебиз. Жапа турмак ушул жерде до конца туруп беришти. Эми азыр ба сүйүнүп аткангачы бул чоң сумма чогулду. Элдин оюна келбеген сумма. Эч ким деле ишенген эмес. Бирок биз Кудайдан үмүтүбүздү үзбөй, ушинтип ынтымактуу болгон болсок, буйруса баары жакшы болот деп. Баарыбыздын эле жүрөгүбүз элжиреп турду да, сиздин эң оюңузда калган, жүрөгүңүздө элжиреткен окуя кайсы болду? Мен оюмда калган көп учурлар болду. Кичинекей балдар аябай кыйналган. Биз ошого чейин эми жардам жумуштарын аткарып жүрөбүз. Ошол биз өз жардам берген адамдар келип, болгон ушул пасоямы таштап кетип атам деп, эми көп эле учур болду. Анын ар бири чындап айтып олтурсак, бирок өтө ыраазы болдук. Өз негизи кыргыз элине аябай ыраазы болдук. Болуп турса бергенге жеткирсин, кайрымдуулук фонд ачалы деген оюңуз барбы? Жок, мен ушул жерден айта кетейин. Мен ушул Хамзанын жумушу менен эле токтотом дегем. Анан кийин ошо Алланын каалоосу менен ушу Асландыкы чыгып калып, анан Асландыкын дагы жүргүзгөнгө туура келип калды. Мен ушул Асландыкын бүтүрүп, Кудай буйрса мен бул нерседен чыгам. Мен эч кандай фонд ача турган оюм жок. Кыргыз элине рахмат, ушунчалык көп эсеместер келип атат, жакшы эсеместер. Бирок, урматтуу кыргыз элим, мен ушул Аслан менен Хамзаныкы бүттү. Асландыкы бүткөндөн кийин Кудай буйрса мен бул нерсени токтотом. Сураныч офиске толтура жардам сурап келип атышат. Бирок биз бардыгына жетишкенбиз. Ошого сураныч мындан кийинки активисттерге, мындан кийинки фонду барларга өткөрүп беребиз. Туугандар,
Көрдүңүздөрбү? 2 жаштагы наристенин өмүрү кымбатпы? 200 миллиондон жогору сумма кымбатпы? Өмүр кымбат экен. Биз өмүрдү баалай алат экенбиз. Мына ушуга туруштук бере алат экенбиз. Бул башталышы буюрса. Биз биринчисин жеңдик иншалла. Кол чабуулар болсун. Эми ушул жерде эң оолу ушул нерсеге туруп берген жалпы элге рахмат. Өзгөчө мына минтип короосунун эшигин ачып берген, бүт шартын түзүп берген Аскарга чоң рахмат. Аскар жасай алган жасай алат. Жасай албаган жасай албайт. Пендеге ыраазычылык билдире албаган Аллага ыраазычылык билдире албайт. Ошон үчүн жалпы эл Аскарга ыраазычылык билдирип коюшубуз бул милдет. Аскар уюштурбаганда, мени оштон чакырбаганда бул нерсе болмок эмес. Үмүтсүз шайтандын деңгээлине түшүп калмак экенбиз да. Мына жасалды. Салым кошкон ошо Аскардын жалпы жамаатына терең ыраазычылык билдиребиз. Андан сырткары Баха, Дамике, Америкадан мисалы Дастан Али аракет кылды. Атына табаган бир топ бир туугандарыбыз. Ошто мисалы Актилек. Биз ошко Аскар экөөбүз, мына Руслан үчөөбүз учуп баргычак түнү менен боз үйдү тиктирип ошол жерде бүт шартты түзүп койду. Bir nerseni tahta öğretimde aytıp koyuşuz gerek. Her bir жасаган иштин эртең сынчысы чыгат. Сөзсүз түрдө чыгат. Анткени тыйын аралашкан жерде фитна болот. Туурабы? Биз ушул жерде так кесе айтып коелу. Мына Русландын, анан Асландын дагы балдарынын биринчи маалыматында 170 миллион сом керек деп жазылып турат. Туурабы? Мына өздөрү да тастыктаган. Бүгүн биз 200 миллион сомдон жогору сумманы топтодук. Эми ушул жерде азыр эле биз отчетту чыгарып жаткан учурда комментарийде адамдар жазып атты. 170 миллион сомду берип, анын сыртынан дагы кошумча жашап туруусуна, мисалы Дубайга барып дарылатса, ал жерде жашаш керек. Барып келген жол киреси 2 жыл жашаса, 2 жыл ошол жакка прочий расход, ошого кошуп бергиле деген комментарийлер болду. Ага берилбейт. Эмне үчүн? Биз башында сүйлөшкөндө 170 миллион сом деген сумманы Руслан дагы, Аслан дагы бүт прочий расходун кошкондо бир эле булар эмес, бардыгы ошол сыма менен ооруган үй бүлөлөрдүн ээлери ошол сумманы көрсөткөн экен. Демек, мындайча айтканда, прочий расходу бардык расходдору 170 миллион сомдун ичинде. Чегини да айтып коебуз. Анан жигиттер, ушул жерде түшүнбөсүк болуп калат. Эртең бул укол арзандашы мүмкүн, кымбатташы мүмкүн. Ошол мезгилде ушул эки жигит эмес, биз Атакул ака экөөбүз күнөөлүү болуп калышыбыз мүмкүн. Чегин азыр деле любой момент көргөзөт. 1 миллион 819 миң 500 доллар экен бир укол. Аны азыркы курс менен долларга чаккан, сомго чакканда 160 миллион сом болот. Бирок булар башында эл адашпасын деп 2 миллион доллар деп айтышкан. 2 миллион доллары 170 миллион сом болот. Биз азыр жамаат менен машвара кылдык, сиздерге дагы салайлы 10 миллион 9 миллион сому лишний расходуна кетет экен. Эмне дегенде Дубайда 3 ай жашайт. Принципиально ал жерде жашайт. Дубайдын расходун билесиздер. Казакстандан 5 миллион теңгеге бир аппарат алат экен. Плюс кастеттери бар экен. СНГда буну карап массаж кыла турган врачтар жок экен. Бул жигиттердин өзүнүн айтуусу. Мындан мурда ооруган Арузат карындашыбыз дагы вынужден Москвага көчүп кетип жашашкан экен. Москванын жашоосун билесиңер. Булар канча жыл жашайт? Али Алла билет. Булар азыр бала менен күрөшүп, ишке дагы убактысы жок болот. Ошол расходторуна деп, силер өзүңөр болбосо эл айтты 170 миллиондон көп бергиле деп.
Биз элден бир баягындай жаман сөздөр чыкпасын деп өздөрү айткан сумманы бердик. Ошондо бир 100 000 доллар расходу бүт кастетине, аппаратына, жашаганына, Москвасына деп бердик. Эгер сиздер ыраазы болсоңуздар, ошол бойдон эле калтырганыбыз жакшы. 170 milyon so'm demek çekildi. Buğa Ruslan'ın özünün rahatçılığını alıp koyalım. Ruslan, uşunu mene mesele çeçile razısın mı? Razımın çeçile 170 milyon. Oşol ukoldu aldırıp, oşol rasходuna жетсе болду, ал жагын өзүм жаш менен иштейм, баламы өзүм багам. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Кыргыз элим, сиздер бар экенсиздер. Ыйык Ороз айында турабыз. Барыңыздарга Аллах таалам разы болсун. Аллах таалам барыңыздарга эки дүйнөнүн бактылыгын берсин. Эч жамандык көрбөңүздөр. Сактап калдыңыздар. Кандай рахмат айтсын да билбейм. Бирок иншалла бардыңыздар, ушул жерде көрүп турасыздар. Кыргыз элим салып, кандайдыр көзү менен көрбөй калган бардыгы бизге жардам берип жаткан телефондун ар жагында Ош, Чалова, Чет область, Москва, Казакстан бүт жактан мигранттар бизге жардам берип жаткан. Бардыгыңыздарга Аллах таалам разы болсун. Аллах таалам көрүп турат. Кылган ишиңиздерге берген ыхсандарыңызга Аллах таалам разы болгон болсун. Бардыгыңыздарга чоң рахмат. Хамзанын сбору 170 миллион чогулду. Иншалла ошол кымбат уколду алабыз, Кудай буйруса. Биздин Кыргыз элим мынау биздин сбор. Биздин сбор буйруса бүгүнкү саат, бүгүнкү секундалар менен Хамзанын сбору жабылды. Жабылды деген токтоп калбайт. Бардыңыздарга айтып коеюн, ушул жерде кыргыз элим барыңыздарга. Бул жактагы мага окшоп мен 1 жыл кыйналдым. Бул жактагы кыйналып жатат. Иншалла бул инсанды да көтөрөйүк. Караңыздар, 50 миллион чогулуп калды. Наракта 10 миллион, 60 миллион чогулуп калды. 100 миллион чогулта албайбызбы 2 күндө? Мына 2 күндө чогулуп түштү иншалла. Кеңиздер мында жаап коюп, мына жерде бизге жардам берген 1000 волонтер отурат мына. Карап коңуздар, Хамзага мына кыздар бардыгы 1000 көчөгө чыгып көчөгө, базарга бардык жерге чыгып бир сомдон жолуп беришти. Волонтерлор эч жака кетпейт, бардыңыздар ушул Асланга жардам берейик. Хамзага чогултуу токтоду. Ушуну менен токтойт дегенди түшүндүрбөйт. Уланат дегенди түшүндүрөт. Биз эми Аслан үчүн күрөшүшүбүз керек. Жалпы кыргыз эли түйшүк тарткан Хамзанын үй бүлөсүнүн батасын алышыбыз керек. Чоң аталары, чоң энелери келиптир. Туугандары. Ушул кишилерге сөз берели, ата журту жана тага журту батасын алып, андан кийин сөздү Асланга беребиз. Ассаламу алейкум, эл журт. Мына бүгүн жакшы кабар болуптур. Мына Руслан, мен бир тууган тагасы болом. Мына Руслан 5 ай мурда келди эле. Тага ушундай оору болуп калыптыр. Эмне кылабыз? Канча акча десе 2 миллион доллар дегенде биздин жүрөгүбүз түшүп калган, мындай ойлогондочу. Кайдагы 2 миллион кантип чогултабыз? Мейли аракет кылып чогултабыз деп баштаганбыз. Баштаганда шу 5 айда бир 10%-ин чогулттук ошондочу. Анан ойлонуп калдык, бул жагы кандай болот эми? Эмне болот деп. Мына Алла Таала насип кылган экен. Мына Аскар, мына үкөмө рахмат. Ушул өз эме кылып, Атакул саңа рахмат. Бардыңыздарга рахмат. Ушундай президентибизге рахмат, чоңдорубузга рахмат. Бардыгы кол кабыш кылыптыр.
Бардığınızdan Алла Таала разы болгон болсун. Бардığınızдарга ден соолук, ишиңиздерге ийгилик. Шунда көп түкүрсө көл болот дегендей, колдон келишинче бардыгыбыз бири-бирибизге жардам берели. Рахмат жардамыңыздарга бардыгына. Мына айрыкча Русландын бажалары күнү түн иштебей, айын журттары жүрдө иштебей, бардыгына чоң ыраазы билдиребиз. Рахмат бардыгыңыздарга. Ассаламу алейкум, туугандар, кыргыз журтум. Мына бүгүн жакшы күн болду. Баарыңыздардын орозоңуздар кабыл болсун. Ушул күндү көптөн күтүп жүргөнбүз. Биринчи укканда чынында бизде аябай 5 айдан бери бизде уйку жок. Кандай чогултабыз, чогулабы, эмне болот деген күн түн дайым жүрөгүбүздө турду. Ушу Хамза неберебиз жашап кетсе экен, бутуна туруп кетсе экен деп дуаларды кылып жүрдүк. Рахмат кыргыз элим, айланайын кагылайын кыргыз элимден. Кыргыз болгонума сыймыктанам, мусулман болгонума сыймыктанам. Көптөгөн нерселерди алып келдиңиздер. Чоң рахмат туугандардын атынан. Ушул Хамза балабыз жашап кетсин. Аллахым ушул Русланга дагы өмүр берсин, көп чуркады. Ушундай мыкты ата экенин далилдеп койду. Ошондой эле волонтер бардык чуркаган, мен кыргызмын деген, мен мусулманмын деген адамдын баарына Аллах разы болсун. Рахмат чоң. Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим. Мен болсо ошол Русландын атасы менен бир тууган тай атасы болом. Сиздерге эмне сөз айтышыбызды билбей атабыз, жогоруда тагасы айтып кетти. Бардыңарга таазим, бар болгула кыргыз элим. Мына мындай деп биз дагы ойлогон эмес элек мындай нерсени. Кыргыз элим бириксе болот экен баары. Баарын чечип койсо болот экен. Баарыңарга рахмат, таазим, алкыш. Мына жерде чуркап жүргөн балдар, Атакул, Аскар, силерге абдан чоң рахмат, таазим. Жалпы эл журтума аман болуңуздар. Ушундай нерселер болбосун мындан ары кыргыз элибизде. Баарыңыздарга жакшылык каалайм. Бар болуңуздар, ынтымак болуңуздар кыргыз элим. Я Раббим Алла, şu эки баланын Алла Таала шифа берсин. О жакшы болуп кетсин. Мындан ары оорубасын. Ата-энесине тапкан ата-энесине дагы рахмат. Ден соолукта болсун. Эми сабыр кылыңыздар. Буягы бир Алладан шифасын берсин Алла Таала. Амин. Бардыңыздарга дагы бир жолу ыраазычылык, аманчылык, аман болуңуздар. Кармаган орозоңуздардыкы баардык Алла Таала кабыл кылган болсун. Амин. Аллаху акбар. Асандын атасына сөз берели дагы анан биз жыйынчыктоочу сөздөрдү айтып коелу. Ассаламу алейкум баарыңыздарга. Аллахым ушака нурду берип койгон экен. Берекени берип койгон экен, билбейм. Бардыгыңыздарга, ар бириңиздерге разымын, Алла разы болсун. Шуну менен токтоп калбастан бардыгыңыздардан суранып кетем, өтүнүп кетем. Ар бириңиздердин салымыңыздардын биз үчүн өтө чоң себепчи болуп койгон Аскар байкеге, бардык кызматка Алла разы болсун. Мындан ары дагы эки дүйнө ырыскысынан кем кылбасын. Бул дүйнө акырет бактылуулук берсин. Алла разы болсун бардыгыңыздарга. Аскар экөөбүз уктабасак уктаган жок буларда. Биз уктап калсак, ушул жигиттер уктабагыла деп бизди ойго тутурдушту. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү келген коноктор баарыңыздарга Аскаровдун жамааты, кыргыз эли негизи ыраазычылык билдиребиз. Мен кыска эле сөз айтайын. Кыргыз болуп жаралганыма сыймыктанам мен. Ошол. Урматтуу туугандар, мен ойлойм, ушул эки уулубуздун тең атасы бир Алладан болгон үмүттү үзбөй, Аллага гана ишенип, Аллага таянгандыгы үчүн мына бүгүнкү күндө Аскар досубуз Атакул агабызды себепчи кылып, жана журтубуздун берешендигине желкеме-желке туруп, жапа-тырмак жабышып барыбыз, ынтымагыбыздын атынан бүгүн тарых жаратып, бүгүн ийгиликке жетип отурабыз туугандар. Бул дегени Кыргызстандын баары угуп, андан соң болду деген эмес. Дагы да укпаган адамдар ошончо туугандар. Бул бир чети гана башталышы.
Буйруса, мына биздин кийинки Аслан уулубуздагы акчасы 60 миллион уже чогулуп калды. Дагы бир күчөнөлү туугандар келиңиздер. Буйруса дагы бир тараталы, айтайлы, дейли бергендер, дагы болсо бере бериңиздер. Мусулман берип байыт дейт туугандар. Бере бергиле буйруса. Эгерде азыр мен Хамзаныкын токтотуп туруп таштап кетсем, анда кыргыз эли бүт мага нааразы болуп калат. Бирок азыр ушул эки адамдын жүгүн алыш мага аябай оор болуп атат. Ошого азыр эми чынын айтканда мен Асан менен чогумун, башында эле айтканмын. Эгерде мен азыр да ушул сборду ушул жерде чогултсам, анда бул Аскардын интереси бар экен да деп дагы өткөндөгүдөй рекламалар чыгып кетпесин. Бунун интереси уже жазып атышат экен 20% акчасын сүйлөшүп алыптыр деп. Жигиттер 20% эмесчи, 20 тыйын да сүйлөшкөн эмеспиз. Мен өзүм колума акча алганым, кече рун үчүн өзүм сумкама акча салып аттым. Себеби айласыз Аскар биз сага ишенели таштап кетели. Болбосо наркы адамдын колунан алып келип бул экөөнү бириктирип таштап атканбыз. Мисалычы, мен Ошко бир эле случайын айтайын, мен үйдөн 10 000 сом көтөрүп чыктым. Үйдөн. Ушул оң чөнтөгүмө салып алган экен, даже эл жок жерге барып ушул чөнтөгүмөн алып, мына ички чөнтөгүмө салып албай койдум да. Бардык нерсенин көзү бар ушул ички чөнтөгүнө салып койбосун деп, ошол күнү сол чөнтөгүм акча чогултуп келдим Русландыкынчы. Оң чөнтөгүмдөгү акчаны үйгө келгенде чыгардым, Алла турат. Бул жерде бизде процент, аркы берки вообще жок. Биздин иш токсотсо токтой берсин, ушул жигиттер жашаса болот. Бардык адам кыргыз эли азыр ушул Аскарды угуп жатат. Ортодон мен чыга калып минтели десем, азыр мени сразу аркаман ээрчип кетпейт. Система туруп калган жерден, ушул күч менен, ушул энергия менен эле дальше ишти алып кетсек жакшы болот деп ойлойм. Аны Аскардын өзүнөн дагы биз уруксат сурадык. Аны Аскар айтты, Султан, чынында бул түйшүктү Аскардын командасы бардыгы менен сүйлөшкөн айтышты. Бул түйшүктү алыш кыйын азыр дальше кетишке депчи. Анан туугандар биз жалпы ушул жерде тургандар суранайлы, чынында ушул жерде штаб бир эле жерде болсун. Ушул жерде буга чейин кандай иш болгон болсо, штабты бир кылып эле, бир эле лидер болсун, ортодон бирөө чыга калбайчы туугандар. Ушуга макулсуздар сиздер? Макулсуздарбы?